Парковка маселеси бар. Парковканы бүгүнкү күндө аны сатсаңыздар эч ким албайт. Биз болгону ошол проектилерин эгер алып, ошону коммерческий помещение катары перепрофилирование кылып берсек, ошону сатып, үйдү бүтүрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби? Жетет. Эгер жете турган болсо, биз ошону перепрофилирование кылып, парковка эмес, коммерческий багыттагы мындайча айтканда объект кылып, ошону сатып, ошонун акчасынан эгер мүмкүнчүлүгүбүз жетет, ошонун акчасынан биз үйдү до конца бүтүрөбүз десеңиздер, биз ошо жагына карап берели. Кандай дейсиздер? Туура, макул. Макулсуздар, айтып коюңуздар. Ошондой эле маселе берки Г блок, Г блок боюнча дагы эми ошондой эле. В менен Г блокту ошондой карап берели. Деги эле ушул контурда турган мындайча айтканда 5 блок боюнча документтештирүү маселесин биз чечип берели. Биз жардам берели. Эгер биз өзүбүз чогуу чара ошол жанагы сатылчу жерлерин сатып, андан тышкары эми бирке да акча чыгарып, $100 болобу, $200 болобу, ошондон дагы акча чыгарып, ушу үйдү бүтүрөбүз десеңиздер, биз толук кандуу ошого жардам беребиз. Биз сиздердин жанакы мындайча эртең ошол батирелерге киргенден кийин суу, свет, кандайдыр маселелер болсо, биз ошолорго жардам берүүгө биз убадабызды бере алабыз. Газ да кириyor ошондо? Эми проект менен көрсөтүлгөн болсо, газды да карап берели. Суу албетте, ошондой эле канализация маселеси бар. Отопление. Эми мындай да байкелер, эжекелер. Ачыгын айтканда, азыр мындай маселе Кыргыз Республикасынын аймагында көп. Эми ушуга чейин болуп келди. Муну азыркы учурда бул мындай жумуш менен эч ким иштеген эмес. Биз деле мынакей күнүбүзгө биринчи жолу келип түшүп аткан нерсе да. Ачыгын айтышып керек. Мынакей 2024 жылы Бишкек шаарында 14-16 ушундай жана документи жок үйлөрдү биз документтештирип, маселелерин чечип бердик. Эми кезек Ош шаарына жетти. Мен жана айтып кеткендей эле, эртең менен 2 үйдү барып кыдырдык, 3 үйдү кыдырдык. Ошол 3 үйдүн тең мынакей ушунт жашап атат, бирок документтер жок. Аларды биз мынакей чечип берели деп мойнубузга алдык. Ал эми мынакей эң оор болуп аткан ушу сиздердин үйүңүздөр, ушу сиздердин комплекс да. Бул жердеги мен айтып аткан нерсе, аркамда турган үйдүн, мынакей жашап аткан үйдүн документин эми сөз жок, муну чечебиз. Маселе жок. Ал эми жанакы айткан Г блокту тоже документтерин биз карап, чечип берели деп мен толук баягы ишендире алам. Чечип бере алам деп. Ал эми Д блоктун документин чечип беребиз эжекеси. Бирок курулуш жагынан эми тилекке каршы биз финансылык жактан эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болгондо мен куруу убада бере албай атам сизгечи. Эми сиздерге жакшы сүйлөп, кооз сүйлөп кетип калгандын ордуна эми ачык чындыкты айтыш керек. Финансылык жактан эгер мен мүмкүнчүлүгүм болуп калса, биз жардам беребиз. Бирок эми финансылык жактан бүгүнкү күндө мамлекеттин азыркы учурда күчү жетпейт, антип баарын бүтүрүп берип койгондой. Бирок биз ошол эле мынакей биздин урматтуу президентибиз, ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевичтин ушу атайын баягы берилген тапшырмалардын негизинде ушундай маселелерди азыр биз чектен чечип бере атабыз. Сиздер дагы бизди туура түшүнүңүздөр. Биздин азыр колубуздан келе турган нерсе бул документтин толуктап сиздерге кийин уверенно жанакы хотя бы сатылуучу жерлерин баягы сата тургандай болуп туруп биз ишендирип берели деп атабыз. Чтоб ошонун баасы чыксын. Жөн эле ит бекер кетип калбасын. Ошону жакшылап соодалашып, ошонун акчасын сиздерге келсин деп атабыз. Биз ошонусун карап берели. Айтыңыз. Силерде төлөгөн алып асфальттык акчаларды алып калгандар бар го. Биз бул дом бүткөдүк, анан биз жыйналганбыз. Жыйналып анан бирээч ошо грамотемнеке буяктан баштаганбыз. Анан өз блокторубуз интернеттен арактан берактан издеп топтоп жыйналганбыз. Жыйналып анан тактаганбыз блоктерден. Кимдин карызы канча? Онда милиция бар эле. Эң чоң керектир ошол эле. Анан ошондон биз кандай жардам кылайлы десек, ошондо биринчи башталганда бир эже фура берди, мына деп интернетке биринчи чыкканда эле эч ким акча төкпөй койгон экен. Бакыбет Мамет эмнеке ушундай меме кылыңыздар, элден акча жыйнап бериңиздер, мен материалдарды алып койгом. Только устакка гана ошо тыйындар сүйлөшүп жыйып бериңиздер деп. Анан ошодон башталган. Бар жок нерсе уже бизге өтүп калды. Анан биздикинде мына Б блокто подвальный помещение баягындай тренировочный зал кылып, ошондой кылып өздөрү иштетебиз деген кыскасы ушу бош экен.
ошону берди. Анан ошону биз сатайлы десек өтпөйт экен, эми окумуз эч ким албайт. 483 квадрат метр. Анан ошону 450дөн чактагы кандай асты? алардыкы парковка. Биздики тегиз. Анан ошону сата албай анан элдер өзүбүзгө чачып беребиз. 103 квартира бар. Ар бир квартира 180 миңден чачып, ошонун негизинде бул немеселе бетон менен эле кирпичи бүткөн эле. 6-7 этажга чейин шоу алган эле. Анан калган бүтөлүк электромонтажын кылды. Ягынан бул блок. Бул Г блокты ошентип бүтүрө аласыздарбы? бүтүрсө болот. Жардам керек да бизге финансовый Бизденче только компания тараптан документ ишин бүтүрүп берсин. Азыр эми тияктан кыскача азыр пока айтып берейин. Документ иштерин биз бүтүрүп беребиз. Бүтүрүп бериңиз. Биз жардам берели. Жакшы. Ошону мынакей интернет блог мынакей сиздердин астыңыздарга ачык айтып, документ иштерин биз бүтүрүп берели. Болду. Документ Болгону эгер өзүбүз бүтүрөбүз. Өзүбүз баягы чогулуп, өзүбүз эми сиздердин баягы эмнеси жагып атат, сиздердин ушул өзүңүздөр баягы бириктирип кеткенсиздер. Ошентип бүтүрөбүз десеңер биз колдоп беребиз. Өтө жакшы. Ошол жагынан жардам берели. Анан ошонун негизинде эле мынакей азыр подвальный жанакы немелер турбайбы? Давайте ошону да бир карап коелу. Жакшы болот. Эгер ошону сиздер сатылат эгер азыр көп эле Эмакомдон бирдеке алыштан чочуп калды азыр. блокту быйыны бул карайт, быйыны мына карайт, быйыны мен карап атам да, мына экинчи этажда калып кеткен да. Анан биз эл менен ушуга көтөрдүк, азыр крышасы жабылып атат. Аны документин бүтүрүп берсеңер, анан биз ушуну сатып, анан бизди эми эл ал мамлекет төлөп бере албайт да, биз эл ашар жол менен өзү бүтүрүп алсак. Şu документ мыйзамдуулугу ошону айтып атпаймын мен. жардам берсеңиз, Документ тарабынан биз жардам беребиз. Уралтыгандар Ким бар мына жерде? Биз жалпы элдин атынан А, Б, В, Г, Д блоктун атынан сиздин атыңызда 7 жылга токтоп калдым. Эми азыр байке биягын неме кылабыз? Ям бүтүрүп алат. Четинен. Жүрүңүздөр эми тияка барып эми. Айдын ичинде маселеңиздерди чечип берели. Макулбу, сүйлөштүкпү? Все, мейлиңиздер анда.